Allah taolamiz işlerimiz halk olsun, şu şeyde zaten atalarla kılıp yetip tuğanlıklarımızı Huday taolamiz rahmatına gelip vada kılgan jannatına nasip. Bu yerde bizden Calalan uşul ayıldan tuğan uruklarımız, ata babalarımız, ata-enemiz, atam jatat, apam jatat menin bardığımızın şu ata-enelerimiz şu yerde. Ağalarım jatat nerede. Tak uşul jerde kalabız da. Akırı barıp uşul jerde biz jerdeyimiz de. Ana mağan ança sura verip kalaşat, ança söyleşip oturup kalabız Bişkekte. Ana aytışat. Бар өтөбүз да. Мен айтам. Эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мүрзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мынерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мүрзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок деп. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да ошочу. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мүрзөгө атам менен апам жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке ошол жерди эч кимге бербе депчи. Ушундай. То есть ошон үчүн биз кыргыздар ушундайбыз да. Туулган жерди, туулган өскөн жерлерди жакшы көрөбүз, ошол жерде эме кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына ушул маселе кече чегара маселесин чечкенде достук айылына туш келбедиби? Мамлекеттин керегине жараганда ошон үчүн бизди төрөлгөнүбүз эле ата-энебиз төрөлүп өскөндөн баштап ата-энелерибиз дуга берет, эл керегине жара, мамлекеттин керегине жара, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп келет да. Ошондо бата берип келет. Бул эми тилек да. Кээ бирлери билип тилек кылат, кээ бирлери билбей эле бирок тилек кылат. Ой, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп. А бул не деген? Бул деген ошо элибиз кыйынчылык болуп турганда, элдин башына мүшкүл иш түшүп турганда, ошол мүшкүл ишти өзүнө алып туруп, анан кийин ушу элди ушундай мүшкүлдөн чыгарып кете турган тилек да. Ушундай нерселерди мына кечеги Баткенде болгон коогалаңда биздин балдарыбыз көрсөттү. Биздин солдаттарыбыз, биздин баатыр солдаттарыбыз, чегарачыларыбыз өзгөчө кырдаал министрлигинен, ички иштер министрлигинен, коргоо министрлигиндеги кызмат кылган балдарыбыз көрсөттү. Кечеки акыркы 2022 жылы 14-18 4 күн болду башта. 4 күндүк кагылышууда биздин 49 балабыз каза болду. Так, мамлекетибиздин бардык улум бурчтарынан, буягы Таластан, тиягы Көлдөн, Нарындан, Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй каза болбогон региондон бала калбады да. Ошолор ушу эл жер деп, мына ушу тупрак деп, ушу жер деп анан өздөрүнүн эмесин өмүрүн кое беришти да. Ошол эле мезгилде мамлекеттин кереги деген ошол болот экен. Ушу достук айылдагы биздин Баткен районундагы достук айыл. Бүгүнкү ушу чегара чечилиш маалында башка биздин коңшу тарапка калды да. Калып элге керек экен, мамлекетке керек экен ошентип чечилди да. Бул бир адамдын каалоосу менен же бир нече адамдын каалоосу, каалабасы менен эмес, бул мамлекеттик керекке тийиш үчүн, элдин пайдасына болуш үчүн ушул нерсе чечилди. Туура кайсы бир деңгээлде ошол жерде жашаган адамдарга кыйын болушу мүмкүн, азыркы күндө жашап аткандарга. Ошол жерде жашаган азыркы күндөгү адамдардын жүрөгү ооруйт. Мен туулган жер эле, мен жашаган жер эле, ата-энем туулуп өскөн жер эле деп таза жүрөгү ооруйт. Бирок ошол эле мезгилде ушунун бардыгын биз мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги, кийинки муундун келечеги үчүн ошонун бардыгын садакага чаап атабыз да. Жертвуем деп коет орусча. Мына. Так. Аларга
Мамлекет аларды да бар эми чыккыла эмеден айылдан чыккыла дагы бул жерге мамлекет керек болду. Кантип жашасаң ошентип жаша деп таштап койгон жок. Аларга ар бирине үй салып берип атабыз, ар бирине шарттарды түзүп берип атабыз, ар бирине керектүү нерселерди кылып берип атабыз. Анан эми ошол мамлекет аларды жерге таштабайт да. Бардыгын карап, мамлекет карап атат. Бирок ошол эле мезгилде биз мамлекет кызыкчылыгына бердик да. Эгерде кайсыл бир маалдарда эми ал болбой эле койсун же болбой бир Кудай билет, кайсы бир маалдарда менин айылым, менин жерим мамлекетке керек болсо, мен бергенге даярмын да. Менин айылым, менин жерим, ушу менин ата-энем жаткан мүрзө эгерде мамлекетке керек ушул, мамлекеттин пайдасы үчүн, кыргыз элинин, бүт кыргыз мамлекетинин тынчтыгы, келечеги үчүн дейсе, мен берүүгө даярмын. Жананы мен беремин. Мына ушундай баягы патриоттуулук, мекенчилдик сезим ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Биринчи кезекте, эң башкы кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы, анан кийин өзүңдүн ички дүйнөңдүн, жеке үй бүлөңдүн, же айылыңдын, жериңдин кызыкчылыгы болуш керек да. Дагы бир жолу айтайын, мамлекеттин кызыкчылыгы деген маалда бир айылдын, бир жердин, же бир туулган жердин кызыкчылыгы деп отуруп калыш мүмкүн эмес. Ошо балдарыбыз эмне үчүн каза болду? Ошо балдарыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы деп каза болду. Мамлекеттин эртеңки келечеги деп каза болду. Балдарыбыз мен таласты коргоюн, мен көлдү коргоюн, мен Жалал Абадты коргоймун, мен болсо Ысык көлдү коргоймун деп каза болгон жок. Алар мамлекет деп каза болушту. Кыргыз эли, кыргыз журту, кыргыз мамлекети деп каза болушту. Ошондуктан баягы туура эмес сүйлөп, баягы чагымчылык айткандарга жооп ушундай болуш керек да. Жооп ушундай болуш керек. Биз сөзсүз түрдө мындан ары дагы кылымдар бою жашап келген кыргызыбызды, кылымдар бою болуп келген биздин кыргыз мамлекетин сактап калабыз деп сактап кала турган болсок, ар бирибиз мамлекеттин кызыкчылыгына жараша иш кыла беришибиз керек да. Мамлекеттин кызыкчылыгы болдубу? Бүттү. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгың, үй бүлөңдүн кызыкчылыгы, айылыңдын кызыкчылыгы, тууган уруңдун кызыкчылыгы токтош керек. Токтош керек, мамлекеттик кызыкчылыгына карап кетиш керек. Мына ушул мүрзөгө Кудай буйрса, менин ата-энем да ушул мүрзөдө жатат, агаларым жатат ушул мүрзөдө. Кайсы бир маалда мен да келип ушул мүрзөгө жатам. Ошо маалда кайсы бир жылдардан кийин, кылымдардан кийин ушул жер мамлекетке керек дей турган болсо, мен балдарыма айтып кетем, бергиле депчи. Бергилегин деп эч кандай өзүңдүн кызыкчылыгың, жеке адамдык кызыкчылыгын карабаш керек деген ойлойм.